Бастым. YouTube каналды монетизацияга кошконду үйрөнөбүз. Ал үчүн кантип текшеребиз? Ал үчүн өзүбүздүн каналга басабыз. Жогорудагы бөлүмүнө басып, бул жерде Творческая студия YouTube деген бөлүмгө киребиз. Киребиз. Караңыздар, мына. Каналыбыздын сол тарапта монетизация бөлүмүнө келебиз. Канал даяр, көрдүңүздөрбү? Подписчик топтолду, сааты 9000 саат топтоптур. Бул деген эң жакшы натыйжа. Ошончо саат элдер көрдүбү? Көрдү. 9000 саат көрүптүр. Ооба. Действующих предупреждений нет. Авторду укукту бузган жок. Бир гана бөлүм калган, муну включить кылып коебуз. Бул двухэтапная аутентификация деп аталат. 2 кадамда аутентификация, башка бирөөлөр сиздин каналга кире албайт деген. Андан да өтүп коебуз. Ал үчүн включить дегенди басабыз, включить. Продолжить. Продолжить дегенди басабыз. Так, бул жерде эми башка поштаны жазышыбыз керек бул жерге. Бул поштаны жазабыз. Так. Мен пауза кылып турайын. Продолжить. Мына парольду жазганыбыздан кийин кадамга өтөт. Телефон ушул номер, 71 менен 891 713. Ушул номер. SMS болуп келсин бизге. Кабар далее дегенди басабыз. Азыр пин код келет. Ошол пин кодду бул жерге жазабыз. 42 08 44. Далее. Получилось. Включить дегенди басабыз. Бул дагы сабагыбызга кошумча сабак болуп кетти. Мына эми бардыгы жашыл кнопка болду. Эми биз заявка беребиз. Каналды монетизацияга кошуу үчүн. Подать заявку дегенди басабыз. Подать заявку. Ушул окно ачылат баскандан кийин. Так, телефондун звугун безүү кылып коебуз. Так. Биринчи кадам. Изучите правила партнерской программы YouTube. YouTube'тун немелери менен таанышып чыгыңыз деп атат. Ооба, начать дегенди басабыз. Бул маалыматтар англисче тартипте жазылган. Албетте биз принимать кылышыбыз керек. Эгер принимать кылбасак, YouTube канал биздин каналды монетизацияга YouTube монетизация кыла албайт. Принимаю, принять условия. Аз гана күтөбүз. Экинчи кадам башталат азыр. Экинчи кадамга чейин суроо. Суроо. Подписчик миңден ашса, бирок олор Кыргызстан эле подписчиктер болот. Какча төлөйт? Просмотр дагы жетсин да ошого 4000 саат просмотрдан ашсын. Мына биринчи кадам аткарылды. Выполнено, жашыл. Экинчи кадам эми. Свяжитесь с каналом аккаунт AdSense. Каналды AdSense менен улаңыз деп атат. AdSense баракча ачабыз азыр. Сиздин топтогон акчаларыңыз ошого түшөт. AdSense'ге түшөт. AdSense'ден кийин банкка түшөт. Начать дегенди басабыз, экинчи кадам. Мына. Бул жерде белгилейбиз. У меня нет аккаунта дегенди тандайбыз. Себеби сизде жок да аккаунт. AdSense аккаунт жок. Ошону тандайбыз. У меня нет аккаунта. Басабыз, продолжить дегенди басабыз. Так, бул жерде бул каналыңызды тандайсыз өзүңүздүкүн. Мына ушул канал, туурабы? Сон ушул канал,
Бул каналдын ссылкасы мына. Текшерип көрөбүз бир жолу. Ооба, каналдын ссылкасы. Бир жолу YouTube'га кирип басып көрөбүз, ушул канал бекен. Ооба, ушул канал. Так, мына. Да дегенди басабыз. AdSense'тен кабарларды алып турабыз. Да. Выберите страну или регион. Мамлекет тандайбыз. Бул жерде Кыргызстанды тандайбыз. Себеби биз Кыргызстанда жашап атабыз. AdSense Кыргызстанга ачылат. Себеби Кыргызстан бар бул жерде, мына, Киргизия. Принимая соглашение. Создать аккаунт. Басабыз. Кийинки кадамга алып өтөт бизди. Мына. Тип аккаунта физическое лицо. Каналдын аты Driving for Children. Первая строка, вторая строка, индекс, город, ушул жерге эми маалыматтарды жазабыз. Первая строка адреса. Азыр. Ошондуктан дарегиңизди туура жазышыңыз керек да. Даректи. Болбосо келген пин код адашып башкага кетет. Так, бул жерге жазабыз эми. Баткенская область. Жок, Кыргызстан тандалды. Баткенская область. Баткенская область. Город Разаков. Бул жерге көчөнүн атын жазабыз. Строительная. Строительная. Негизи районду да жазып койсо болот. Биз районду жазганда келбей калган да, пин код. Строительная. Номер 48. 38. Албетте улица жазылат. 38. Эми мына жерде Driving for Children ордуна Махамадиева Юлдузхон. Читамы. Махамадиева. Юлдузхон. Почта индекси. Мындай көрөбүз. Лелек району. Почта индекс. Көрөбүз. 720402. Макул, биз Разаковтун көрөбүз. Разаков шаары. Википедия. Почта индекс мына жерде турат, көрдүңүзбү мына? Ошону алабыз. 720400. 720400. Алабыз. Почта индекске жазабыз аны. Город Разаков. Исфана деп кошуп койсоңуз болот. Неменин ичине? Кавычка. Строительная Махамадиева Юлдузхон. Ошону англисче жазсаңыз да болот фамилия атыңызды. Ошондуктан фамилия атыңызды англисчесин да чоң паспортуңузга карап туурулугун билип алышыңыз керек. Чоң паспортко карап.
Ошондо Юлдузхон англисчесин билебизби атабызды? Чоң паспорт бар, а? Загранал. Ичинде дагы бар англисче. Болду, ошону жазабыз. Мен көрөйүн ошону. Номер телефона албетте жазып коебуз. Себеби пин-код келгенде телефонуңуздун номерин дагы үстүнө жазып коет да. Адашпай сизге чалат кийин бул жерде. Номер бар экен деп. Махамадиева. Бардыгы чоң тамгалар менен экен, а? Махамадиева. Ага. Махамадиева. Экими. Махамадиева туура жаздым, окшойт. Юлдузхон. Мына Махамадиева Юлдузхон жазылды. Дагы бир жолу текшерип алабыз. Разаков, телефон номер 771 89 17 13. 71 89 17 13 жазылды. Махамадиева Юлдузхон. Строительный номер 38. Разаков. Эми отправить дегенди басабыз. Отправить. Ошону бир жолу сүрөткө тартып алайын мен. Отправить. Перенаправление, переадресация дегенди басабыз. Азыр мына жерде экинчи кадам выполняется деп чыгат. Азыр не начато деп чыкты, көрдүңүзбү? Башталган жок. Выполняется. Мына выполняется деп чыкты. Биз AdSense баракча ачтык. Эми Юлдузхондун каналын Google компаниясы текшерип чыгат. Бүгүн кетти мына данныйлары. Америкага кетти. Эми Америкада каналды текшеришет, Юлдузхондун данныйларын текшеришет. Кийин каналга мына выполняется дегени выполнено деп чыгып калыш керек. Үчүнчү кадам кийин автоматтык түрдө башталып кетет өзү. Бул экинчи кадам башталышы менен бул окно жок болот. Мунун ордуна монетаны сүрөт чыгып калат. Сиздин каналыңыз каражат табууну баштады деген. Түшүндүңүзбү? Канча убакытта кошот? Аз дегенде 1 күн, көп дегенде 1 ай. Аз дегенде 1 күн, көп дегенде 1 айдын ичинде текшерип, каналды монетизацияга кошуп берет. Кошулганда группага жазсак. Албетте. Монетизация бөлүмүнө кирип турабыз Юлдузхон. Ошол окно жок болдубу? Монетанын белгиси пайда болду, демек канал туташ. Үчүнчү шаг жок болду. Ооба. Көрдүңүзбү? Мына эми мен ойлойм сиздерге түшүнүктүү болду. Монетизациянын эмеси бирдей элеби, мисалы, багытка карабай эле бирдей төлөй бардыгы. Детский контентке азыраак төлөйт, чоң контентке жакшы төлөйт. Андан кийин сиздин каналды өнүккөн мамлекеттер көрсө жакшы төлөйт. Чоң контенттер жакшы көрбөйт. Көрөт ага. Соединенный Штатта агер ошол мамлекет көрсө, жакшы каражат төлөп берет. Казакстан азыраак. Көрүп жатканда ким кирип атканы? Сен кийин штат ойлойт. Индия, Бразилия, Колумбия, Канадада көрсө жакшы төлөйт. Америка бар эди. Мына
Куда каласа. Жакшы ниет. Бул сабак дагы сакталат, бул дагы сиздерге жөнөтүлөт. Ким каналы ушундай натыйжага жетсе, ушул видеого карап Сизге эле келебиз. кошуп алат. Ооба. Кошуп алат. Мен бул видеону дагы мына жыйынтыктап коём. Кийинки сабакта эгер жакшы ниет кошулсага чейин, ошол жерде мен ар бир видеонун монетизациясын күйгүзүп көрсөтүп беребиз. Канча түштү? Көрсөтүп беребиз. Завершение.